Самара Каримова Өзбекстанга элчиликке кызматка барат. Ырчы кызыбыз Самара Каримова окуу жайда кызычуудан кийин бир топко коомго көп нерсени ачыктабай калды. Сүткө оозу күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дейт эмеспи? Анын сыңары бул жолу бара турчу жаңы кызматы тууралуу шек билдирбей жаткандай. Самара эми Өзбекстандагы элчиликке барууга даярданып жатканын жакындары тар чөйрөдө кеп кылышууда. Жакшы жаңылыктарын ачыктаган Самара бул жолу толук ишке киришкенде гана билдирейин дегенби? Айтор бул тууралуу азырынча унчукпай турат. Эмнеси болсо да элчиликтин кайсы кызматынан иш баштаганын жакынкы аралыкта Самара айымдын өзүнөн угабыз. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Кызыл камчы милиция кызматкери токмок жеген аялын жананы коргогон сайтты сотко берди. Казакстанда мурунку милиционер Хайдар Жексенов жубайы Асель Алканованы 6 жыл бою токмоктоп келген. Кийинчерээк аялы күйөөсүнөн көргөн зомбулук тууралуу басылмага жазып чыккан. Бул тууралуу казакстандык маалымат булактарында айтылат. Учурда Жексенов Асель Алкановадан ал тууралуу журналисттерге жарыялаган үчүн 1 миллион тенге талап кылууда. Милиционер тууралуу жазган басылманын башкы редактору Лукпан Ахмедияров сотко чакырылып, 3-чү жак катары катышкан. Мурунку полиция кызматкеринин жактоочусу журналисттердин автор тууралуу ачык жарыялаганы үчүн экинчи айыпталуучу катары жоопко тартууну талап кылып жатат. Бирок гезит жазгандай, сот процесси башталганга чейин Жексеновдун жана анын жактоочусунун редакциясынын атынан эч кандай дооматтар түшкөн эмес. Мындан тышкары, Хайдар Жексенов соттон 2 юридикалык окуяны бир кароону талап кылууда. Анын доо арызына ылайык, сот сабоо фактысын четке кагуусу жана басылманын сайтында жана социалдык тармактарда пайда болгон маалыматтар төгүндүрүлүшү керек. Башкы редактордун өтүнүчүн карап чыккан сот Хатим Эрсенов доо арызды кароосуз калтырган. Асель Алкановага карата моралдык зыяндын ордун толтуруу жана күйөөсүнүн ар намысын коргоо боюнча сот иши улантылат. Эске салсак, 2020 жылы май айында Батыш Казакстан облусунда милиция кызматкеринин жубайы социалдык тармактарга күйөөсү тарабынан ур токмок алынып жаткандыгын жазган. Ал башынан жаракат алып, жагы сынган. Кийинчерээк Хайдар Жексенов полициядан айдалганы белгилүү болгон. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Райымбек Матраимовдун кан басымы көтөрүлүп, тез жардам чакырылды. Райымбек Матраимовдун кан басымы жогорулап, тез жардам чакырылды. Бул тууралуу кыйноолордун алдын алуу борборунун төрагасы Бакыт Рыспеков Найдак Чекит KG сайтына билдирди. Анын айтымында Матраимовго карата кыйноо жакандайдыр бир басым көрсөтүү болгон эмес, бирок кан басымы көтөрүлүп, тез жардам чакырылган. Андан сырткары, мурдагы премьер-министрдин ачкачылык жарыялаганы да чындыкка дал келбейт. Мен бүгүн Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолугуп чыктым. Интернетте анын ачкачылык жарыялады деген маалымат тарап жатканы чындыкка дал келбейт. Райымбек Матраимов менен да жолуктум. Анын кан басымы көтөрүлүп, тез жардам чакыртылыптыр. Бирок эч кандай кысым болбогонун айтты, деди Рыспеков. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Тажикстандын УКМКсы 5 кыргызстандыкты кармап кетти. Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 5 кыргызстандыкты кармады. Бул тууралуу 24 Чекит KG агенттигине өздүк булактар билдирди. 16 февралда 5 кыргызстандык Тажикстанга мал базарына кеткени такталды. Кайтып келишкенден кийин алар милициялык мыйзамдарды бузган деген шек менен кармалган. Үчөө Кадамжа районунун, Эко Баткен районунун экени белгилүү болду. Алдын ала маалыматтар боюнча, буга чейин Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир нече тажик жаранын кармашкан. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Темир Назаров, ырчы, жүрөгүмдү өксүк басып жүрөт. Ырчы Темир Назаров менен көптөн бери маектешпептирбиз. Учурда ал удасы менен ырларды чыгарып, активдүү иштеп жатат. Бул тууралуу ырчы өзү сөз кылсын. Арыбаңыз Темир мырза, акыркы жаңылыктарыңыз менен маекти баштасак. Бар болуңуздар, жыл жаңы башталды. Ар бир жылды жакшы үмүт тилек менен баштайбыз да. Мен дагы жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп, элиме жакшы ырларды тартууласам деп изденип жүрөм. Байкадык, ырларыңыз удасынан чыгып жатат. Жакында ойно, барамсак ырларын жаңылап ырдап чыктыңыз.
Ойно боюнча айтсам, бул чыгарманы Бек Байкенин, Бек Борбиевдин уруксаты менен кайрадан иштеп чыктым. Клипти өткөн жаңы жылы тартканбыз, бирок бул жылы чыгардык. Анткени өткөн жылы элибиз үчүн оор жыл болбодубу? Клип аягына чейин режиссердун сунушу жана ой чабыты менен тартылды. Ырды элге жагымдуу маанай тартуулоо максатында ырдап чыктым. Клипти да тамашалуу кылып тарттык. Ал эми Барамсага чыгармасы Арзыбек Бедияров агабызга таандык. Эсиңиздерде болсо, мындан 2 жыл мурун агайдын юбилейи болуп, сынак уюштурулуп, ошондо ырдап чыккам. Ачыгын айтканда, муну мааракелерде жандуу үн менен эле ырдап жүрөм. Кийин көпчүлүктүн сунушу менен жалпы коомчулукка тартууладым. Абдан сонун чыгарма, жан дүйнөмө жагат, элге да жакты деген ойдомун. Анткени чыгарма чыккандан бери көпчүлүк жакшы пикирлерин билдирип жатышат. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет экен. Негизги ар бир чыгарманын үстүнө көп иштейм. Эл алдындагы адамдын сырткы көрүнүшү да маанилүү эмеспи? Акыркы кездери сакал мурутчан сүрөтүңүздү көрүп калдык. Бул жаңы стилиңизби? Ойдо жок жерден образдар жаралат экен. Өткөн жылы атам каза болгондо сакал коюп жүргөм. Ошон бойдон көп жерге барып калып жаттым. Жакын адамдарыма ушундай жүргөнүм жакты. Ошондуктан азырынча ушундай образда жүрүп турайын деп чечтим. Бул атайын жасалган стиль эмес. Жакында концерттин афишаларына жана билеттерине жандуу үн же фонограмма экени милдеттүү түрдө жазылышы керек деген буйрук чыкпадыбы? Сиз муну кандай кабыл алдыңыз? Бул жаңылык деле эмес. Кошуна мамлекеттерде бул ыкма колдонулуп келет. Бизге окшоп эл аралык сынактарда катышып жүргөндөргө, жандуу ырдай алгандарга бул маселе деле эмес. Туура көрөм. Ырдай турган жерлерде тиешелүү шарттар болсо, анын эмнеси жаман? Жандуу ырдап көргөн адамга айырмасы деле болбошу керек. Чыгармачылыктын казанында кайнап жүргөнүңүзгө көп жыл болду. Жашың 30дан ашып, балдарды тарбиялап жатасыз. Азыр артка кылчайганыңызда эмне көрүнөт? Чындыгында 18 жаштан бери чок сахнада жүрөм. Көрмандарыма рахмат. Дайыма мени колдоп коштоп келишет. Патриоттук ырларды тартуулап, элиме дух бере алдым деп ойлойм. Артка кылчайганда ошону көрөм. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери канчалаган мекендештерибиз дүйнөнүн 4 бурчуна бакыт издеп тарады. Алар мекенге болгон сагынычын патриоттук чыгармалар менен жазып, ошону менен азыктанып турушу окшойт деп калам. Анткени чет жактарга барып, алар менен сүйлөшүп калганда дал ошол чыгармаларым туурасында айтып калышат. Мир мекендешибиз, Темир Кыргызстанга болгон сагынычыбызды сенин ырларың менен жазам деген сөзүн укканда ушул бакытка иштейин деген ойго келгем. Биз жакшы ырдаган ырчы Темир Назаровду гана тааныйбыз да. Ырчылыктан башка кандай өнөрүңүз бар? Кандай кызыгууларыңыз бар? Чын-чынына келгенде ырчылык менен чектеле албайсың. Менин экинчи билимим экономист. Ошондуктан ишкерлик менен алектенем. Ишкерликтин бир нече түрүнө кызыгып, айрымдарын жолго койдум. Өзгөчө айыл чарба багытындагы ишкерлигим жакшы жүрүп жатат. Мурдагыдай баш айланткан актуалдык жетсем деген кыял болобу? Убакыт өткөн сайын жашоого болгон баалуулуктар да өзгөрөт экен. Азыр максатым андай актуалдык эмес. Жүрөктөн чыккан ырларды жаратып, элге кызмат кылуу. Арты кайырлуу болсун. Аза кайгыңызды тең бөлүшөбүз. Өткөн жылы ноябрда атаңызды айрылып калдыңыз. Рахмат. Атамдын көп жылдар бою көзү ооруп жүрдү. Барбаган жерим көрсөтпөгөн докторум калбады. Бирок тамыры солуп калган көздүн нурун алып келүү мүмкүн эмес экен. Өткөн жылы жалпы дүйнөлүк каптаган илдет биздин үйдө атамды алып кетти. Канчалык коргосом да алдырып койдум. Ажалга эле жок экен. Атанын орду бала үчүн өтө чоң. Жүрөгүмдө өксүк басып жүрөт. Бирок апам үчүн чайрылам. Ата-энеңизге кандай уул болдуңуз? Колумдан келишинче жакшы кызмат кылсам деп аракет кылдым. Атамдын көзү көрбөй калып көтөрүп жүргөн учурларым болду. Бардык жакшы нерсени көрсөтүүгө, алып барууга болгон күчүмдү жумшадым. Анткени ата-энени кандай аздеттесек, балдарыбыздан ошону көрөбүз. Маалымат булагы Суперчеки KG. Алган келенебиз качып кетти. Апам калчылдап ыйлап, Байкем бетин карга жууп. Байкем жакында эле үйлөнгөн. Кыз менен 2 ай сүйлөшүп, колдон алып келгенбиз. Калың жакшы бергенбиз. 1 жылкы 100 000 сом. Үйгө келип айылга, кошуналарга, туугандарга той бердик. 19 февралда дагы бир чоң той берилмек. Ресторанга сүйлөшүп, боорсок жасалып, мал союлуп, элдин баарына чакыруу таратылып калган эле. Анан таңга мал ызычуу болуп калышты. Турсам келин качып кетиптир. Көрсө башка жигити бар экен. Ал түндө келин качырып чыгарып кетиптир. Эртең менен ата-энеси келип кечирим сурап, калыңды берип, үйгө жигитти ачуу басар жириптир, кечиргиле деп келип кетишти.
Биз канча деген чыгым болдук. Байкем жакшынакай жигит, намаз окуйт, жогорку окуу жайын бүткөн, үйү, машинасы бар. Тойдон кийин өзүнчө бөлүнүшмөк. Эми сотко берсек болобу? Кыздар күйөөгө тийгенде ойлонуп тийгилечи. Бирөөнүн жашоосун бузуп, тагдырын талкалабагылачы. Аллах баарын көрүп турат. Бизден качса да Аллахтын сурагынан кача албайт да. Эх, апамдын калчылдап ыйлаганы, байкем улам бетин карга жуп, өңү бозоруп отурганы, атам бир чекитти тиктеп отурганы, туугандар каргап шилеп, жини келгени эсимен кетпей олтурам. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG.